Rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tuganlar, bugun bilib turgan sanabimiz filosofiya ilmi, falsafa ilmi degan emne. Bile falsafa ilminin ne degan kitapları var? Falsafa degan ilim neni bildiret? Falsafa ilminin okuştun maksatı emne? Oşol siyaktуу bir tagыra aytkanda kitepti baştoodon biraz aldın tamhid kızlarında aytıla turgan sözlөрүбүз бар. Ошол китептер толтура жазылган, бул илим туурасында китептер толтура жазылган. Ошол китептердин бири Мабадиул фалсафа аттуу китеби. Мабадиул фалсафа аттуу китепти Саид Ахмад Балампури рахматуллахи алейхи Девбанд уламаларынын машварасы менен ошол Мибази аттуу китепти окуудан алдын бираз терминдердин адамдын түшүнүктөрдү алып алыштыгы үчүн, бираз түшүнүктөрдү алып алыштыгы үчүн ошол Мабадиул фалсафа аттуу китеп окутулганда, ошол окутулуш үчүн Мабадиул фалсафа жазылып калган. Андан кийин ушунча болуп калды эми, анын үстүнө бираз түшүндүрмө жазып коеюн деп, Саид Ахмад Балампури ошол Мабадиул фалсафаны жазган адам өзү эле Муинул фалсафа аттуу китепти урду тилинде жазган. Экөө тең пайдадан бош эмес, бул китептерди окуш керек. Эң зарыл болгон китептерден болуп калды бүгүнкү учурда. Мабадиул фалсафа көпчүлүк жерлерде окулуп келет. Кызыккандар болсо окуп жүргөндөр бар. Өзүнчө бир терминдерди жыйнаган, хикмат илимдеринин, фалсафа илимдеринин терминдерини бардыгын жыйнап, топтоп, көпчүлүгүн жыйнап, топтоп кеткен. Албетте бардыгын эмес, толук эмес, бирок зарыл болгон терминдерди жыйнап кеткен. Андан кийинкиси ошол Хидаятул Хикмат аттуу Асируддин ал-Абхари аттуу алым, Хижринин 7-кылымында өтүп жашап өткөн алымдардын бири. Бул китеп Хидаятул Хикмат аттуу китепти жазган. Жана башка бунун Илмул Калам турган китептери бар, да башка китептерди толтура китептери бар. Бирок ошол алым жазган китеп Хидаятул Хикмат аттуу китебинин үстүнө шархтар жазылган, түшүндүрмөлөр жазылган. Алардын бири Хусейн ибн Муинуддин ал-Мибази рахматуллахи алейхи не деген китеп? Өзүнүн атына жанагы Мибази аттуу китебини жазып кеткен. Бул Мибази аттуу китеби өтө бир өзгөчөлүктөрү бар. Аны кийинчерээк өзүнчө токтолгондо баяндайбыз. Анын үстүнө ошол Хидаятул Хикматтын үстүнө дагы бир түшүндүрмө жазылган. Мулла Садра аттуу адам ошол китепти жазып кеткен, Садра аттуу китепти жазып кеткен. Бул китеп дагы бир өтө кыйын эмес, кыйын десек деле болот. Орто деңгээлде жанагы риязи илимдерди, математикалык, геометрикалык илимдердин ушулар аркылуу бир түшүндүрмөлөрдү берип жакшы жазылган китептердин бири да. Эми ошол Мабадиул фалсафа аттуу китебини биз азыр жакында баштайын деп жатабыз. Ошол баштоодон алдын бираз ошол китепти баштоодон алдын бул илим менен кыскача тааныша кетсек. Эң негизги бир темаларды койдук. Өз астында ошол темалардын эң чоң темабыз эмне? Фалсафа илими темасы болсо, анын астындагы биз 5 темага бөлүп талкуулайбыз. Ал биринчи тема кайсы? Фалсафа деген сөздүн лугаттагы терминдеги түшүндүрмөсү эмне? Эмнеге эле фалсафа деп эмнени айтат? Ошол туурасында бираз айтып токтолуп кетебиз. Экинчи, бул илимди эмне үчүн окушубуз керек? Эски бир фалсафа грек тилинен келип аткан болсо, грек тилинен келип аткандан кийин биз ислам дининде болуп атканыбыздан кийин бул ислам динибизге кандай байланышы бар ал китептин? Ал терминдердин биз ислам динибизге эмне байланышы бар? Деги эле эмнеге окушубуз керек? Окушубуздун эмне пайдасы бар? Ошол туурасында өзүнчө токтолобуз. Үчүнчү тема фалсафа хикматтын бөлүнмөсү. Бул деги эле фалсафа илими эмнелер туурасында изилдейт? Кандай бөлүнүштө бөлүнөт? Ал туурасында бир аз токтолобуз. Төртүнчүсү эски жана жаңы фалсафанын ортосунда кандай айырмалар бар? Ошол туурасында дагы бир аз токтоло кетебиз. Андан кийин бешинчи философиянын мектептери, мындайча айтканда,
hikmattын içindegi өзүнчө bir мектептер бар да, ошол мектептер кандай ой пикирдеги мектептер бар. Ошол мектептерге дагы исламдын içindеги мектептер жана бул философиянын içindеги мектептер туурасында өзүнчө токтолуп, бир аз кыскача баяндап кетебиз. Эгерде ушул 5 теманы жакшылап конткой угуп, жакшылап түшүнүп ала турган болсок, биздин алдыга кое турган бир максаттарыбыз дагы ачыкка чыгат. Ошондой эле китепти баштообуз дагы жеңил болот. Китептин ичиндеги нерселерди түшүнүүбүз дагы жеңил болот жана максатыбыз ачык айкын болот. Биринчи темабыз ошондуктан биринчи темабыз кайсы? Фалсафа деген сөздүн лугаттагы терминдеги түшүндүрмөсү. Бул сөз грек тилинен алынган эки сөздүн бириктирмеси болуп эсептелинет. Сүйүү, артык көрүү, жакшы көрүү деген маанидеги грек тилиндеги фила деген сөз, ошондой эле илим, акылмандуулук, даанышмандуулук деген маанидеги грек тилиндеги кайсы? Суфа деген сөздүн бириктирмеси. Ошондо философа, яны фалсафа, философа, фалсафа деген аттуу эмне болуп калды? Бириктирмеси китеп болуп калды. Эми бир аз токтолуп кеттик. Ошол сөздү улантырсак, ошол фалсафа деген маани кандай болуп калды? Бир билимди, илимди, даанышмандуулук, акылмандуулукту сүйүү, артык көрүү деген мааниде болуп калды. Бизге бул сөз эки сөздүн бириктирмеси келгенден кийин, маалым болгондон кийин бизге жеңил эле болуп калды. Биз өзүбүздүн тилибизде айтабыз го, философ, тиги философ депчи. Эми бунун мааниси чыгып калды да, философ мындайча айтканда бир илимди сүйгөн адам же болбосо бир илимди изилдөөчү адамды философ деп коет. Ал эми араб тилине келсек, фалсафи деп айтып коет. Фалсафи деген адамды эмне деп коет? Фалсафи деп бирөөгө таандык кылып айтылып аткандан кийин, значит ал илимди сүйгөн, илимди даанышмандуулук, акылмандуулукту сүйгөн, жактырган, артык көргөн адамга нисбат кылып, таандык кылынып, фалсафи деп аталып калган. Кийинки айта турганыбыз, биз ошол фалсафа деген илим, фалсафа деген сөз бул грек тилинин чегинен чыгып, дагы бир канча маанилерге иштетилип калган да. Алардын бири бир адамдын же болбосо бир тайпанын ой пикирине дагы бул сөз иштетилип калган. Фалсафату Дарвин деп айтып коет да араб тилинде. Дарвиндин философиясы, Сталиндин философиясы, паланча жамааттын философиясы деп, мындайча айтканда, ушул философия деген бирөөнүн ой пикирине да иштетип калды. Бунун ушул нерседеги ою, мындайча айтканда, философиясы мындайча деген мааниде иштетилип калган. Кийин дагы башка маанилерде иштетилди. Мындайча айтканда, ошол ар түрдүү маанилерге иштетилип келип жатат да. Экинчи мааниси эсе, бир нерселердин чындыгына жеткенде, ошол логикалык ыкма менен талкуу кылганды дагы философия, фалсафа деп иштетилип калган. Ошондой эле логикалык ыкма деген түшүндүңүз да, мантык биздин өзүбүздүн окуп жүргөн мантыгыбыз бар го, ошол мантык ыкмада бир нерсени талкуулоону дагы эмне деп коет? Фалсафа, хикмат деп аталып калган. Андан үчүнчүдөн, кандай гана болбосун, бир фанды бир тартиптүү кылып туруп, логикага ылайыкташтырып бир фанды сунуштоону дагы. Мейли сиз фикый болсун, мисалы Хидеяны айта турган болсо, Хидеяда ушундай деңгээлде сунушталган китептердин бири да. Фикх өзү, бирок анын ибараттары, сөздөрү эмненин негизинде сунушталган? Сизге сунуштап бергенде, далилдерди берип атканда, логикалык нерселерди, ыкмаларды колдонуп туруп, алдыңызга сунуштап берип коет. Буну дагы эмне деп коет экен? Фалсафа, хикмат деп коет. Кийинкиси логика, мындайча айтканда, ошол мантык илимине дагы фалсафа, хикмат деп иштетилген. Этика, өзүңдүн жүрүм турумуң, деги эле бир жамааттын жүрүм туруму, ошондой эле бир айылдын жүрүм туруму,
башка жүрүм-турумдарда мындай этикаларда иштетилген. Ошондой эле метафизикалык. Метафизика дегени дагы бул эки сөздөн курулган грек тилинде. Мета дегени мураа, мындайча айтканда андан алдын, андан үстүн, андан сырткары деген мааниде да. А физика деген болсо бул физика деген мааниси эмне? Ушу жаратылыш. Жаратылыштан алдын, жаратылыштан сырткаркы нерселер туурасында изилденген бул илимди дагы фалсафа деген атка конгон. Ошондой эле кийинки 5-чи мааниси бул ислам динине жакын манкул илимини, манкул илимдери мындайча айтканда Кур'ан хадистен акылый себептерин түшүндүрүп бериштик. Бизге Алла субханаху ва таала бул намазды эмне үчүн фарз кылды? Алла субханаху ва таала бизге зекетти эмне үчүн фарз кылды? Бизге деги эле башка бирөөгө жакшылык кылууну эмне үчүн бизге фарз кылды? Деги бирөөнү гыйбат кылбашыбыз керек. Эмне үчүн гыйбат кылбашыбыз керек? Ушул сыяктуу нерселердин бардыгын тагыраак айтканда өкүмдөрдүн бир акылый себептерини, акылга ылайык келе турган бир себептерини түшүндүрүп, элге түшүндүрүп, ачыктап берген дагы, ачыктап берүүнү дагы хикмат деп атап коюшкан. Ага аталган адамды хаким деп атап койгон. Мындайча айтканда хакимул ислам деп атка конгон толтур адамдар бар. Ушул мааниде хакимул ислам деген мааниде иштетилип калган. Мисал келтире турган болсок, Шах Валиулла мухаддис Дехлеви рахматулла алейхи хакимул ислам деген атка конгон да. Хакимул ислам деген атка конгондун себеби кандай? Үстүнкү 5-чи маанисине түшөт да. Мындайча айтканда, Кур'ан, хадисте келип аткан бизге келген өкүмдөрдүн себептерини, акылга ылайык келген себептерини эмне кылган? Баяндап берип, түшүндүрүп бергендигин эмне деп койгон? Хаким ал-Ислам деген атка колунуп, ошол нерсеге эмне болуп калган? Таандык иштетилип калган. Деги эле ошол фалсафа, хикмат деген нерселер булар ушул грек илиминин чегинен чыгып туруп ушул маанилерде иштетилип келген. Бирок айта кетчү нерсе, мисалы азыркы учурда дагы бир маанилерге дагы иштетилиши мүмкүн. Себеби сөздөр ар түрдүү мааниде берет. Бир ыңгайлашкан бир мааниси чыга турган болсо, бир кандайдыр бир себеби чыгып калгандык себептен уламалар ар бир жамааттын өзүнүн истилахтарынын иштетилип кете берет да. Бул мындайча айтканда бир терминди курууда бир эч бир мындай тосуу жок да. Эч бир жамаатка тоса албайсың. Бул бир терминди кура турган болсо, сен бул терминди эмне үчүн мындай куруп жатасың деп. Албетте, бир фандын ичине киргенден кийин, ошол фандын ичинде бир канча бир терминдердин ичинде талкуулар жүрөт. Сен бул терминди эмне үчүн буну киргизип жатасың, буну чыгарып жатасың? Чындыгында бул кирбеш керек болчу, бул чыгыш керек болчу деген сыяктуу толтура талкуулар албетте жүрөт. Ошондой эле фалсафа, хикмат деген бир мааниси дагы бар. Бүгүнкү учурдагы үммөттүн акыбалыны, үммөт эмнеге муктаж болуп жаткан болсо, үммөттүн кемчилигин билип, ошол кемчилигини кантип жоюш керек? Ошол жоюла турган маселесин дагы айтып койгон адамга дагы хаким деп айтып коет. Хакимул умма, хакимул ислам деп маанилери ушинтип дагы бир маанисин чыгара кетсек болот да. Бирок эскерте турган нерсе, качан эле бир жалпылап мутлакан айтыла турган болсо, хикмат, фалсафа деген нерсе мутлак келе турган болсо, биз кайсы маанини алабыз? Баягы грек тилинен биринчи алынган го, ошол алынган маанисин эле карайбыз дагы. Ошол эле мааниде иштетилип кете берет. Грек тилинде эмне сөзгө иштетилген? Эмне нерсеге иштетилген десе, Алла субханаху ва таала инсан баласына бул эки күч кубат берген да. Бири амалий күч кубат, экинчиси акыл, илимий күч кубат берген да. Бир нерсени акыл менен жетиштик, экинчиси болсо амалий, бул өзүңдүн күч кубатын, мындайча айтканда, кыймыл аракетиң менен жете турган нерсе. Буну дагы жалпылай түшүнүктүүрөөк болушун үчүн мен мындай деп баяндасак дагы болот. Бир болот инсандын күч кубатындагы, күч кудуретинин ичинде болгон нерселер бар да. Мисалы намаз окуштук, бирөөгө жакшылык кылыштык. Бул менин күч кубатыма келет, ыктыярымда бар нерселер да. Менин ыктыярым бар, менин намазды окуганга ыктыярым бар, менин намазды таштап койгонго ыктыярым бар, бирөөгө жакшылык кылып коюуга ыктыярым бар, же болбосо бир дагы башка нерселерди кылууга. Кайсы нерсе ыктыярым боло турган нерсе болсо,
Ошолорду эмне деп коет? Амалий хикмат деп коет. Амалий хикмат. Экинчиси болсо менин күч кубатымдан сырткаркы нерсе. Мисалы, китептин жасалыштыгы, жаратылыш, биологиянын ичинде дагы башка физикалык же болбосо дагы башка кубулуштар, асман, жер, асман үстүндөгү асмандагы нерселер, планеталарда башка нерсе, жер, кубулуштагы нерселердин баардыгы менин күч кубатымдын ичинде эмес, бирок аны билип коюудан, анын акыйкатына жетүүдөн бир өзүнчө бир пайдалары бар. Ошону эмне деп коет? Хикматун назария, хикматул илмия деп атап коет. Илимге байланыштуу, мындай ой жүгүртүүгө байланыштуу эмне деп коет? Хикматы деп экиге бөлүнөт да. Мен терминдеги маанисин бир аз түшүндүрүп кетиштүү үчүн ошол бул эки нерсени бөлүп кеттим да. Терминдеги маани деп эмнени айтат десе, ошол хуруджун нафс, хуруджун нафс, خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل. خروج النفس خروج النفس إلى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل. Nafstын ошол ушундай бир жогорку деңгээлде, мындайча айтканда, илим жагынан дагы жанагы хикмат, амал жагынан дагы амали хикмат деп, хикмат амалия деп айтып өттүк го. Ошол эки тарабынан тең. Иш жүзүндө, мындайча айтканда, экөөнүн тең мүмкүн болгон, инсандын мүмкүн болушунча ошолордун мүмкүн болгон даражаларынын эң жогоркусуна жетүүнүн чыгууну тап коюшкан. Бул бир терминдеги мааниси. Албетте бунун терминдеги маанисине кенен китепте Кудай буйруса токтоло кетебиз. Аны кенен дагы ачыктап, ал жакта айтып кетебиз. Жалпылай айтканда түшүндүңүздөр, Экинчи темабызды эмне деп койдук? Экинчи темабыз жогоруда айтып кеткенбиз да. Неге эски философияны окушубуз керек? Эмне үчүн жаңыны окубайбыз? Деги эле философиянын биздин окуубуздун эмне зарылдыгы бар? Эмне пайдасы бар? Биз ислам дининдө жүргөндөн кийин бул ислам дининин эч бир тиешеси жок нерсе го. Буну эмне биз окушубуз керек? Эмне үчүн зарыл? Ошол туурасында бир аз токтоло кетсек. Зарыл болгондугунун биз бул жакта 4 себебини баяндап кеттик. Китептерде келгендей эле ошол себептерди баяндап кеттик. Биринчиси, ислам илимдерини үйрөнүүчүлөр үчүн исламга каршы болгон теорияларды жана ой пикирлерди, эски ой пикирлери болсун, жаңы ой пикирлери болсун, билүүсү зарыл. Анткени теориялар жана мазхабтар эч качан толук жок болуп кетпейт. Качан бир жерден бир ой пайда болду да, исламга каршы ой пайда болду, исламга каршы бир ой пайда боло турган болсо, ал ой эч качан жок болуп кетпейт, эч качан. Бул ой бул жерден жок кылдың да, бул жерден жок кылсаң, экинчи жерден башка бир өзүнүн шекил келбетини өзгөрткөн абалда башка жерден ал көтөрүлүп чыгат экен да. Ошондуктан эмне кылат? Бул жагынан жапсаң, ал жагынан чыгат. Бул жагынан жапсаң, ал жагынан чыгат. Просто анын өзүнүн сырткы кейпин өзгөртөт, бирок башка жерден ошол эле нерсесин өзгөртүп башкача коет. Мисалы, Кыйдамул Алам туурасында мурунку фалсафиттер аламдын кадим экендигинде алар айтышкан. Азыркы күнгө чейин хинд уламаларын карай турган болсок, хинд тараптарды карай турган болсок, Хиндустанда ушундай философтор бар, ушундай ойду кармаган адамдар бар. Ошол алам кадим, алам эзелки алам деп, алам эзелден келип аткан. Бул өзү туруштугу менен эле ал кадим деп айткан. Бул ой пикир мурун пайда болгон. Аны ошол учурларда эле бардыгы эмне, ислам келип аны талкуулап аны жок кылган. Бирок жок кылса дагы бүгүнкү күндө башка жерден келип туруп эмне кылат? Аламды кадим деп башка жерден башка ой көтөрүлүп чыгат. Просто анын өзүнүн атын өзгөртүп атат да. Ошондуктан биз ойлобошубуз керек, бул жактан жок болсо, башка жактан батыл бир жерден жок болсо, экинчи жактан ал туруштугу толук ыктымалы жана мүмкүн жана болуп эле келип жатат. Ага бир уламалар көбүнчө мисал берип коюшат да. Жанагы биз өзүбүз эме кылабызбы? Эгин тигин эккенибизде, же болбосо пияз эге турган болсок, пияз эккендер түшүнөт. Ошол пиязда дайыма биз атраптарын отоп турабыз да. Мындайча айтканда, чөптөрүн үзүп турабыз да. Ушундай чөптөр бар. Бул жагынан үзсөң, тиягынан чыгып алат, тиягынан үзсөң, тиягынан чогуп алат. Мындайча айтканда, кой тикен сыяктуу да. Кой тикенди кандай кыласың? Бул жагынан үзөсүң, тияк жагынан кайра эле ал көтөрүлүп өсүп алат.
Ал жагынан үзөсүң, бул жагынан көтөрүлөсүң. Кудум ушундай кайсы эле бир пикир, исламга каршы бир пикир пайда боло турган болсо, ошол пикир эмне кылат? Бул жерден жок кылып, таптап жок кыла турган болсоң, башка жеринен өзүнүн кейпин өзгөртүп алып туруп, башка жерден туруп алат. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Ушул хикмат илимин үйрөнөбүз. Хикматтын илгерки грек окумуштуулары түзүп кеткен жанагы илимдин эмнеси бизге туура эмес келген. Ошол туура эмес келген жактарын эмне кылышыбыз керек? Билишибиз керек. Ар бир ой пикирди туура эмес жагыны эмне үчүн туура эмес? Туура эмесинин себеби эмне? Ошолордун бардыгын толук ачык билип кетишибиз керек. Бул болду биринчи себеби. Экинчи себеби кайсы десек, грек окутуусу жана ислам окутуусунун ортосундагы талаш тартыш. Бул илгертеден келе жаткан чоң талкуу, ал калам илиминин китептеринен кеңири жазылган. Мындайча айтканда, акыйда китептерин азыркы күндөгү ачып караган акыйда китептерине карасаңыз, бардыгын эле башталганда эле ушул физикалык жаратылыш жана башка нерселер менен эле баштайт. Баштаганда эле ошол сөздөр менен баштайт. Адамдар ойлойт да, эмне үчүн бул нерсе менен, физика менен, Алла Тааланын жалгыздыгын сүйлөш керек эле, бирок бул физика менен баштап жатат. Жаратылыш менен баштап жатат деген ойлор, пикир пайда болушу мүмкүн да. Булардын эмне илгертеден талаш тартыш жүрүп келип аткандыгы себептен буларды эмне жаратылыштан башка жерден баштагы илмул калам акыйда илимдери ошолордон баштап калды да. Ал тургай философиялык маселелер боюнча мутакаллимдер менен философтордун көз карашы карама каршы келип калат да. Көз караштары карама каршы келип калат. Мутакаллимдер менен философтор экөөнүн көз караштары эмне болот? Жанагы ой пикирлери экөө карама каршы келип калат. Ошо карама каршы келгендик себептен эмне болуп атат? Карама каршы келүү табы исламга кандай деңгээлде каршы тиги? Карама каршынын туура эле ал карама каршы туура эле болуп жатабы же туура эмеспи ал карама каршы болуп аткандыгы бизге? Ошонун түп тамырына жетип үйрөнүшүбүз керек. Ошол үчүн бул илимди үйрөнүштүгүбүз зарыл. Бул туурасында имам Газали рахматулла алейхи да айтып кеткен эмеси бар да. Сен бирөөгө дейт да, бирөөнүн ой пикирини бул жалган деп айтыш үчүн ал ой пикирди билишиң керек дейт да сен биринчичи. Ал ой пикирди жалган же болбосо туура эмес, туурага, хакыйкатка туура келбейт дештик үчүн сен ал ой пикирди биринчи эмне кылышың керек? Билишиң керек толук. Билгенден кийин эми туура эмес же туура деп айта аласың дейт да. Ошондуктан эч бир ой пикирди толук түп тамырына жетпестен сен аны батыл же болбосо хактын үстүндө деп айта албайсың эч качан. Ошондуктан билүүсү зарыл дейт да. Бул болду экинчи себеп. Үчүнчү себебибиз грек философиясынын мазмуну адамзаттык бардык иштери менен байланыштуу болот. Мындайча айтканда, кыймыл аракеттери адамзатка байланыштуу, жаратылышка, коомдук турмушка, мындайча айтканда, коомдук турмуш, жаратылыш, коомдук турмуш, жакшы жана жаман иштер, адеп, ахлак сыяктуу темалар боюнча кеңири талдоо жүргүзүлгөн да. Буга азыр өзүбүз кийинки темаларда келе жаткан философиянын бөлүнүшүнөн эле же болбосо жогоруда жанагы философиянын терминин айтып кеткенде, адамга эки кубат берилген депчи. Амалий жана ошондой эле илимий кубаты берилген депчи. Ошол илимий кубатында кандай десе жаратылыштарды изилдейт да. Жаратылыш жагын изилдөөсү бул адамга бир мындайча айтканда жахыл жана мындайча айтканда билимсиздик билим да. А билимдик бул эмне? Билимдүү болуштук бул адамдын бул балки жакшы сыфаты. Жакшы сыфаты болгондук себептен эмне болот? Бул билими күчөп, билими дагы алдыга жылгандык себептен жана ошондой эле турмушка, өзүнүн жашоо тиричилигине байланыштуу нерселерди дагы бул кеңири талкуу жүргүзгөн да. Ошондуктан философияда ошол керектүү дагы нерселери бар, керексиз дагы нерселери бар. Керектүү нерселерин биз өзүбүз алабыз. Керектүү нерселерин, керексиз нерселерин эмне кылабыз? Четке кагабыз да. Ошондуктан кайсы эле даанышман сөз табыла турган болсо, бул мусулман үчүн мындай даанышмандуу, пайдалуу, өзүнө акыретине пайдалуу нерсе болдубу? Болду, аны эмне кылат? Жоголгон нерсесин кабыл алгандай барып туруп ошол нерсеге жетип алыш керек дейт да. Хаким немеде Тирмизинин хадисинде келет го. Доллатул муъмин депчи. Жанагы
хакимдин данышмандуу болгон сөз кайсыл жерде табыла турган болсо, ошол жерге эмне кылат дейт? Мусулман баягы жоголгон нерсесин кабыл алгандай кабыл алат дейт да. Сөзсүз түрдө барып алыш керек. Ошондуктан жанагы жакшы сөз бар. Хузма сафа дама кадар. Кайсы нерсе тазасы болсо тазасын алабыз. Хуз дама кадар, кайсы нерсе жалган, жаман нерсе боло турган болсо аны эмне кылат? Четке кагып, жок кылабыз. Четке кагып аны албайбыз биз өзүбүзгө. Бирок түшүнүп алышыбыз мүмкүн, бирок аны өзүбүздүн ичибизге, башка нерсеге эч качан кошуп албайбыз. Андан кийинки мааниси, төртүнчү мааниси, окуучуларды сынчыл ой жүгүртүүсүн. Мындайча айтканда, сынчыл кайсыл эле нерсени болбосун, кайсыл бир ой жүгүртүү келбесин, аны сындай билет. Анын акыйкатына жете билет, иллатына жете билет, себептерине жете билет, анын кайсыл жерден адашкандыгын аныктай билет, кайсы нерсенен адашпай, кайсы нерсеге туура кетип аткандыгын аныктай билүү жанагы ой жүгүртүүсүнү эмне кылат? Өнүктүрүүгө бир себептер болот дейт. Айрыкча жанагы жогоруда айтып өттүк эле, кийинирээк келгенде өтөбүз деп. Алабахаринин Хидиятул аль-Хикмат аттуу китеби бар да. 7-хижри 7-кылымда жазылган, 7-кылымда жазылып кеткен Хидиятул Хикмат аттуу китеп бар. Ошол китептин үстүнө Хусейн ибн Муинуддин аль-Мейбази же болбосо Мейбузи эки түрдө айтылат. Буну Мунзири рахматулла алейхи Такмилатул Вафиятул Нақла аттуу китебинде ошол Мейбази же болбосо Мейбузи деп, Мейбуз же болбосо Мейбаз аттуу бир Исфаханга жакын ошол жерде жердин аты экен, бир кыштактын аты экен. Ошого таандык кылган Мейбази же болбосо Мейбузинин Мейбази аттуу китеби. Буну азыркы уламалар Мейбизи деп да айтып коет. Мейбизи деп өтө адамдардын ортосунда Мейбизи болуп кеткен. Бирок ошол Мейбази китеби эмне атат? Майбази. Араб тилинен алганса Майбази деп, Майбузи деп кетип калат да. Эми ошол китебин ала турган болсок, шархынычы, ошол түшүндүрмөсүн ала турган болсок, бул философиялык ой жүгүртүүлөрдүн ошол Хидиятул Хикматта ушундай Асирудин Алабхари ал ушундай кылганда философиянын терминдери ушул деп туруп бир талап илимдин алдына таштап берип коет да. Философиянын термини ушул. Мындайча айтканда, мен бул акыйдам эмес. Бирок философтор ушундай түшүнүктү мындай деп иштетишет деп туруп алдыңа таштап берип коет дейт да. Мейбази болсо, аны эмне кылат? Анын ичиндеги анын адашкан жерини дагы чыгарып берип туруп, акырында бир ошонун сени ичиңе шекти салып туруп, мындай деген сенин айтып аткан жоопторуңа мындай деген дагы бир шубхасы же болбосо мындай деген дагы бир шек күмөндү туудурат деп туруп сенин алдыңа таштап берип коет дейт да. Буну уламалар айтат да. Уламалар айтат, Буйнул фалсафада келген. Бунун себеби эмнеге мындай таштап берип койгон десе, бул жактагы окуучунун жанагы ой жүгүртүү, сынчыл ой пикирини, ой жүгүртүүсүнү күчөтүштүгү үчүн ошондой таштап коет дейт. Сен дагы жооп берчи деп коет дейт да. Сен дагы жооп берип көрчү ушуга дейт, дагы таштап берип коет дейт. Буну адамдар ойлошу мүмкүн да. Бул илгерки китептер, айтып кетейин. Илгерки жазылган китептердин бардыгы бул баягы окуучулардын ой пикирини, өз алдынча ой пикирин өстүрүүнү, мындайча айтканда, жөндөмүн өстүрүүгө өтө көп жардам берген. Ошондуктан мурунку уламалардын китебин окуган адамдар менен азыркы учурдагы китептерди окуган, азыркы жаңы заманбап китептерин окуган айырмалар өтө чоң болот. Илгеркилер бир 5-6 китеп менен, илгерки китептердин бир 6-7 китептер менен жетишкен алымдарга бүгүнкү күндө жүздөгөн томдогон китептерди окуп дагы андай нерсени эмнедир жете албай аткандары бар да. Мурунку алымдар эмне кылган? 4 китепти ушундай жана кыйын болгон жөндөмдү өстүрө турган китептерди алдыңа эмне кылат? Таштап берип койгон дагы ошол нерсе аркылуу өсүп барып туруп устазга муктаж болуп калат элең да, өзүңчү. Өзүң ошол устазга муктаж болуп каласың, анан барып туруп устаздын алдына ушундай болуп калды деп алдына таштайсың, анан устаз аны чечип эле берчү да. Ошондуктан ал зарыл болгон нерселер. Ошондой эле бул дагы ошол Мейбазининчи сиздин алдыңызга ошол назарияны, ошол ой пикирди таштайт дагы, сен ой пикириң боюнча кандай деп туруп сенин алдыңа таштап берип коет да. Буну мухашилер, Айнул Кузот аттуу мухашис бар, билебиз. Ошол өзүнчө бир
чечмелеп туруп, бул ыйтказга, бул ой пикирге, буга жооп мындай болот, тигиндей болот деп жоопторду өзүнчө айтып келген. Дагы башка устаздар өзүнүн тарабынан толтура жоопторду айткандар мезгилдер кездешет. Албетте Кудай буйруса ошол бардыгына өзүнчө убакыт келет, ушулардын айтылып өткөндөрдүн бардыгына өз көзүбүз менен Кудай буйруса китептердин ичинен пайдаларын дагы көрүп кетебиз, башка алардын зыяндарын да көрүп кетебиз. Ошолордун бардыгын эмне кылабыз? Өз ордунда талкуулап кетебиз. Бүгүнкү сабак болду деп ойлойм. Кийинкисин иншалла кийинирээк улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.